Борбордогу номер 89 орто мектебинин мугалимдери жаңы дайындалган директор менен иштеше алышпаарын айтып, 9 мугалимдин колу коюлган арыз менен Бишкек шаардык кеңешине кайрылышкан. Анда буга чейинки иштеген жетекчилер мектепти өнүктүрө албаганын жүйө келтирип, жаңы директордон чоочулап жатышканын, жетекчини ошол эле мектепте иштеген мугалимдерден дайындап берүүнү суранышкан. Биз мурунку директорлордон мектеп жөнүндө же мектепти көтөрүп, же мектепке бермей жакшы иш кылганын көрбөгөндүктөн биз бул иштен да чочулап, биздин өзүбүздүн мектептен жакшы кадрлар бар. Өзүбүздүн мектептеги кадрлардан коюп беришсин деген биздин талабыбызды биз артка кайтпайбыз. Эгер мугалимдердин жазган арызы каралбаса, 1-апрелден тарта жумушка чыгышпарын билдирди. Номер 89 орто мектебинин буга чейинки директору үстүбүздөгү жылдын 21 февралында кызматын тапшыргандыктан, Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы 10 мартта Топчугул Кудайбердиеваны 3 айлык текшерүү мөөнөткө директор кылып дайындаган. Бирок мугалимдер директорлук кызматка ошол эле мектепте иштеген Айнура Шакиралиева деген мугалимди сунуштаган. Кандай директорлукка барам, ушул мектепке келип директор болуп иштейм деген оюм болгон эмес. Мен сабак окуп аткан жериме келип биз РЧОго алып бармай болдук. Энелер, мугалимдердин талабы ушул өзүбүздүн ичибизден директор коюп алалы деп сүйлөшүп, Агартуу тармагында мындай жагдай орун алып жатканын өкүнүү менен кабылдаган Бишкек шаардык кеңештин депутаттары жаңы жетекчинин иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берүүнү сунуштап, жыйынга келгендерге кайрылышты. Азыркы коюлуп аткан директор ошо силер койгон талапты аткарбай, чын эле жанагындай мурунку директоруңердей болуп, жанагындай билим деңгээлин түшүрүп, кадр саясатына аябай түшүрсө, анан келсеңер биз карайт элек. Анан ошондой ойлоп атабыз, азыр биз каалаганды коюп алышыбыз керек деген, бул деген билбейм, бир не то что мугалимдик эмес, бир адамдык сапатка жатпайт го деп ойлойм да мен. Эң туура эмес. Муну менен кошо мектептин спорт залы жоктугунан дене тарбия сабагы мектептин жер төлөөсүндө өтөөрү, окуучуларга берилген тамак аштын сапатынын начарлыгы айтылды. Өзүн Изада Бектайыр кызы деп тааныштырган жаран мектептин ашканасына жумушка орношуу үчүн барып, окуучуларга чочконун этинен жасалган колбаса берилерин айтып, буларга токтолду. 50 литр каша бышырасың. 47 литр су куясың, 3 литр сүт куясың деди. Анан 50 коробка сүттү катып койгула деди, пустой коробканы. Анан комиссия келсе, ооба мына ушуну кошконбуз деп, коробканы көргөзөсүңөр деди. Ала менен бирге бардык, барып 10 килограмм гречка алдык, 7 килограмм геркулес алдык, 4 докторский колбаса жана чочконун этинен жасалган колбасаны алдык. Ал эми Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Назгуль Лосникова номер 89 мектепте балдарга берилген тамактын сапатын текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлүп, текшерүүнүн натыйжасында ашканадагы 2 кызматкерге айып салынганын билдирди. Санэпидемнадзор тарабынан аларга штраф салынган арендаторго. Анан үчүнчүдөн биз справкага РЦОго тапшырма койгонбуз. Ар бир күнү ошол маселени контролдоп бизге маалымат берсеңиз деп. Өз кезегинде мэриянын юристи аталган мектептин директорун дайындаганда мыйзам бузулбаганын билдирди. Бирок буга жыйынга келгендер каршы пикирин билдирип, жетекчини алмаштыруу маселесин көтөрүштү. Бул маалда жаңы дайындалган директор Топчугул Кудайбердиева сөз сүйлөп, ал директор болуп дайындалганда планы туурасында эч ким сурабаганын айтып, керек болсо иштегенге мүмкүнчүлүк беришпей жатканын айтып чыкты. Күнүнө саат 7:30 мектепке келип атам. 7:30 баштап ата-энелер туруп иштетүүгө мүмкүнчүлүк бербей атат. Кайсы убакта таанышам, 1:30 birden 1:30 чейин убакыт калган окуу процесси. Мен окуу процессин үзгүлтүккө учураганга акым жок. Бул жерде бир жагынан өзүнүздүкү деп атасыздар, өзүнүн киши. Мен кайткын кишисимин. Мен атам кыргыз, апам кыргыз. Мен кыргыздын кызымын. 1 жыл телесабакта сабак берген кишимин, республика сабак берген кишимин. Анан келип эле менин укугумду тебелеп атасыздар, ата-энелер. Учурда мектептин ашканасында көйгөй жок экенин кошумчалады. Бирок буга макул болбогон ата-энелер жыйындар залынан чыгып кетишти. Мындан улам мэриянын билим берүү башкармалыгына мектептеги бул маселени кылдаттык менен иликтеп чыгуу тапшырмасы берилди. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.